Аял усул алганда чачы канчага өрүлгөн болуш керек, масык кылуу үчүн деген суроо экен. Аялдарга бир жеңилдик берген шариятта, эгерде чачы өрүлгөн болсо, башын жууганда усулу шаар дейт, негизги чачынын тамырларынын астына суу жетсе, калганын жууш шарт эмес деген маселе бар. Бул бирок баягындай өтө каттуу өрүлгөн чачтарда айтылат. Каттуу өрөт, илгери билесиңерби, ата энеңер, энелер көбүнчө оор болгон, өрүп, анан үстүнө баягындай пакта менен пилик кылып байлап алган. Анан күлүштөрүн да байлап коюшкан. Ал оңойлук менен чечилбейт. Ошондой бекем өрүлгөн болсо чач, аны чечиште хараж болсо, кыйынчылык болсо, шарият уруксат берет. Бирок уруксат берет, ар бир түктүн астына жеткизип келиш керек. Бул да оңой эмес. Ошон үчүн кайтып чечип тургандыр жакшы болуп калат кээде. Себеби чачтын ар бирине түкүнө, себеби бир эле түккө жетпей калса усул жарабай калат. Бардыгына суу жеткизиш шарт болуп калат. Бирок мындай өрүлгөн чачтар азыр аз эле калган. Азыр узун чачтуу аялдар табылышы деле кыйын. Илгеридей эмес. Чачтар кыскарып кетти. Анан өргөн адамдар да азайып кетти. Өргөндөр да азайып кетти азыр, өзү өрбөйт. Эгер кайсыл бир жерде чын эле ошентип өргөн болсо, шариаттын баягы талабына туура келсе, чачы бекем өрүлүп, чечиш кыйын болуп калган болсо, анда усулу шаар дейт. Ошол ар бир түктүн астына чейин суу жеткизген болсо, анда масык жарайт, болбосо жарабайт.